100% даяр экендигинен дагы Агамет Узденов дагы кезинде былтыркы сезон Далшыл Абдышатай үчүн топ сүргөн. Ал Тургай АФК кубогунда дагы ойногон. Жана 340 жаңырды старттык курамдар үйелери Барс клубунун старттык курамы. 71 номер менен Марсель Исламкулов дарбазаны кайтарат. 2 катар санында Валерий Кичин команда капитаны, 6-чы Магомед Узденов, 9-чы Бекжан Сагынбаев, 10-чы Мирлан Мурзаев, 11-чы Фархат. Топты ойынға қошу үшін Ербол Атабаев маңдайында тұрат, бирок сол буту менен Евгений Козлов топқа жақында барды. Түзеле көтөрүп берилген топ башаламандык жана 8-чи мүнөттө коноктор Абдышата командасы стандарттык абалдан алгачкы голдун сүрөтүн тартып жатат. 6-чы номердагы Бактай Таалайбек уулу мындай абалдагы мүмкүнчүлүктөрдү колунан чыгарбайт. Айландырып көтөрүп берилген топ бул жерде Мирлан Мурзаев дагы, Валерий Кичин дагы позициясын жоготкон. Анын аркасында турган Харун Карич, демек Бактайды көзөмөлдөй албай ээнирээк позицияга бир нерсе болуп бара жатса, Марсель Исламкулов алдыга. Биринчи топко ойноодо Абдышатанын оюнчулары ийгиликтүү, бирок топ кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр менен Магомед Узденовдун дарегине түшкөн. Андан кийин Фархаттын дарегинде. Азыр Фархат сонун киргизип берилген топ жана эсеп сандары 1-1 урматтуу көрөрмандар. Бул беттештин 17-чи. Мына ушундай урматтуу көрөрмандар, Фархат Мусабековдун сонун киргизип берген тобу коргоочу жетишкен жок. Ортодогу аралыкты эртерээк кыскартып чыгууга өзгөрдү. Абдышата борбордук коргоочунун топко илинбей калышы. Бул жерде 5-чи номер Браузман. Биймырза кыйынчылыксыз Мадановду жазгырып өткөн. Эреже бузуу Рыскелди Биймырзаны өткөрүп жибергенден кийин аркасынан эреже бузуп чабуулун токтотконго аргасыз болду. Жана финалдык ышкырык урматтуу көрөрмандар, эсеп сандары 1-1 тең чыгуу менен эки команда 1-1ден упай алып жүрүштү жыйынтыктап жатат. Ошону менен Барс командасы Премьер лигадагы 30-чу упайын алып жатса, Абдышата командасы 14-чү турдан кийин 26-чы упайды алды. Эки гол көрдүк, жеткиликтүү атандаштыкты көрдүк.